Туура 2 жумадан кийин ушул күнү барыңыздар шайлоо участкаларына барып тандоо жасайсыздар. Тандоого келгенде мен сиздерден суранат элем. Негизги 2 жагдайга көңүл буруп койсоңуздар. Биринчиси партиянын шайлоо алдындагы программасына. Экинчиси болсо ошол программаны ишке ашыра турган командага. Себеп дегенде шайлоодон кийин азыр мына көчөдө бажырап сонун баннерлер, кооз сүрөттөр, кычыраган уул кыздар илинип турат. Баннерлер иштебейт, видеороликтер иштебейт. Сиздер шайлаган команда иш алып барат. Ошондуктан эң биринчи кезекте программа, андан ошол партиянын командасы маанилүү. Биз Жаңы Кыргызстан саясий партиясы алдыда келе жаткан шайлоого 5 багыттан турган, күнүмдүк турмуштун суроо талабын эске алган, ишке ашырса боло турган реалдуу программа менен бара жатабыз. Кудай буйруса, сиздер колдоп шаардык кеңешке келип кала турган болсок, биринчи кезекте Талаш шаарын өнүктүрүү үчүн кошумча инвестицияларды тартып келүүнүн үстүнөн иштейбиз. Билесиздер, Талаш шаарынын бюджети башка шаарларга салыштырмалуу анчалык чоң эмес. Бар акчаны гана тигил жакка чоюп, бул жакка чоюп отура берсек, биз ойлогондой агылыктуу кадамдар, көрүнүктүү өзгөрүү болбойт. Эгерде Талаш шаарыбызды башка шаарлардай дагы ылдам темп менен өнүгүүсүн каалай турган болсок, анда кошумча каржы булактарын тартышыбыз керек. Биздин командада буга чейин дагы Талаш үчүн олуттуу иштерди жасаган мыкты өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздар бар атат. Кудай буйруса, сиздер колдоп берсеңиздер, Талаш шаардык кеңешине барсак, кошумча каржы булактарын тартуунун үстүнөн эң биринчи кезекте иш алып барабыз. Экинчи маселе катары Талаш жергесинде аткарылып жаткан иштердин бардыгына кылдат көзөмөл жүргүзүп, алардын сапатын талап кылабыз. Мына көрүп атасыздар, соңку 2 жылдан бери өлкө жетекчилиги тарабынан дагы Талашка эбегейсиз чоң суммадагы акча каражаттар бөлүнүп берилип атат. Жолдор салынып атат, мектептер курулуп атат. Бунун бардыгы өлкө жетекчилигинин бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан саясатынын натыйжасы. Бирок ошол эле учурда Талаш шаарынын тургундары арасында жасалган иштердин сапаты боюнча бир топ суроолор бар. Көрүп жатабыз, 1-2 жылга жетпей урап калган имараттар, бир сезондо жарактан чыгып калган жолдор салынып атат. Алардын бардыгына жол бербешибиз керек. Тартип жана көзөмөл керек Талаш шаарында. Биздин команда тартипти дагы, көзөмөлдү да орното ала турган күчтүү уул кыздардан түзүлүп барат, урматтуу туугандар. Дагы бир маанилүү жагдай билим берүү тармагы. Мына шаардыктар отурасыздар, билесиздер, мектептерде бүгүнкү күндө 30дан, 40тан, 50дөн бала билим алып жатат. Бир класста. Мындай учурда билим берүүнүн сапаты жөнүндө сөз кылуунун өзү мүмкүн эмес. Бир мугалим 40 баланы 45 мүнөттүн ичинде окута албайт. Демек, Талаш шаарында билим берүүнү алдыга жылдырыш үчүн альтернативдүү сунуштар, жаңыча көз караш, жаңы мамиле керек. Биз командабыз менен биригип туруп айтып жатабыз. Талаш шаарына жеке жана мамлекеттик өнөктөштүк ГЧП деп айтып жүрбөйлүкпү? ГЧП аркылуу жаңы долбоорлорду тартып келип, жаш кадрларды кармап кала турган конкреттүү программаларды ишке ашырабыз деп. Ошонун үстүнөн иш алып барабыз, урматтуу туугандар. 4-үнчү жагдай катары мына көрүп атасыздар, дүйнө жүзү боюнча мына санариптик өнүгүү болуп атат. Бардыгы онлайн ишке ашып, ачык айкындуулук камсыздалып жатат. Мына азыр сиздерден сурай турган болсок, Талаш шаарынын бюджети канча? Ал кантип бөлүнүп жатат? Кайсыл иштерге акча жумшалып жатат деген суроодо Талаш шаарынын дээрлик көпчүлүгүндө маалымат жок. Себеп дегенде ачык айкындуулук маселеси бизде аксап жатат. Командабыз менен акылдашып көрүп, Кудай буйруп, сиздер колдоп Талаш шаарынын кеңешине келе турган болсок, смартфондун ичиндеги шаар деген алгылыктуу долбоорду ишке ашырабыз. Ал эмнени алып келет? Муниципалдык менчикти бүгүнкү күндө билесиздер да, Талаш шаарынын өзүнүн мүлкү бар, бирок ошол мүлктү кимдер пайдаланып жатат, кандай шартта пайдаланып жатат, Талашка эмне пайдасы тийип атат, эч кимибиз билбейбиз тилекке каршы. Сиздердин колдоомуңуздар менен Талаш шаардык кеңешине келсек, ушул маселени биз көтөрүп чыгып, ачык айкындуулукту камсыздоо үчүн Талаштагы болуп аткан иштердин бардыгын онлайн режимге өткөрөбүз. Ошондо гана ачык айкындуулук жана коррупциялык элементтер жоюлат. Ушунун үстүнөн иштейбиз, урматтуу агайын туугандар. Ар бир шаарда ар кандай улуттун өкүлдөрү жашайт. Ар кандай жаш курактын өкүлдөрү бар. Мына билесиздер, бүгүнкү күндө биздин шаарыбызда жаштар борбору жок. Бул жерде мына көп улуттуу элдин өкүлдөрү отурасыздар. Сиздердин башыңыздарды бириктирген достук үйү, дом дружбы деп айтып жүрөбүз. Ошол маселе жок. Татнакай иштеп жаткан кризистик борборду дагы жоюп жиберип керек болсо. Ал эми аксакалдар
кеңеши жайгашкан имараттын абалын көрсөңүздөр мышык ыйлайт, урматтуу туугандар. Мына ошолордун бардыгын көзөмөлгө алып, Талаш шаарынын ар бир тургунунун кызыкчылыгын эске ала турган шарттарды түзүүнүн үстүнөн биздин команда алгылыктуу иштерди алып барат деп мен сиздердин астыңызда убада берем. Бүгүн мына көрүп атасыздар, айрым партиялар айтып атат, биз жол салабыз, биз мектеп курабыз, биз бала бакча курабыз деп. Бунун бардыгы, урматтуу агайын туугандар, аткаруу бийлиги, мэрия жасай турган иш. Шаардык кеңешке шайланган бир дагы депутат жол дагы сала албайт, мектеп дагы кура албайт, суу дагы, канализация дагы киргизе албайт. Бул жумуштардын бардыгы мына сиздер төлөгөн салыктардын эсебинен шаардын аткаруу бийлиги, мэриясы жасаш керек. Биз командабыз менен чогуу программада айтып атабыз, мэрияны иштетебиз, таза, өз убагында, ыкчам жана сапаттуу иштесин камсыз кылабыз. Андан башка убаданы тилекке каршы биз бере албайбыз. Ушул иштердин баарын камсыздай турган бизде бүгүнкү күндө күчтүү команда топтолду. Биздин катарыбызда ар тармактын мыктылары баратат.